Барбарыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгүнкү торговлябыз бизде ОТС котировкалардан и индикатор, стохастик, осциллятор менен кантип торговля кылып акча тапканын көрсөтөм, достор. Так, смотрите, бизде уже бир сделка плюс. И давайте подробно силерге түшүндүрөйүн. Бул индикатор тоже жакшы стратегия. Индикатор менен соода кылуу, да, и бул основном новичокторго жарашат торговля кылганда индикатор менен. И бул индикатор өзү негизи тоже жакшы билсең, жакшы үйрөнүп алсаң, тоже плюстарды кармап плюска чыксаң болот, да. Стохастик кантип подключать этиш керек? Биз бул жакта индикаторго киребиз. Акыркы видеороликтерде биз MACD менен соода алганбыз, также аллигатор менен соода алганбыз, да. И бүгүн биз ушул стохастик осциллятор менен торговля кылганды үйрөнөбүз. И также достор, ким обучение алып торговля кылып сигналдар менен и также прям обучение реально алгысы келгендер, да, с нуля бардык секреттерди, бардык нюанстарды сиздер менин каналымда алсаңыздар болот. VIP каналымда, да, телеграмымда бизде 3 күн торговля болот. 3 жолу, да. Биринчи сессия күндүзү саат 3-тө, экинчи сессия кечинде саат 9-да и также 10-11-лерде биз прямой эфир кылабыз, достор, да. Вот, бул жака мен өзүмдүн сделкаларымды ушул жака жөнөтүп турам, да, биздин командабызга. И бул команда тоже бул сигналдар менен ачып плюска чыкса болот, да. То есть сигналдар мындайча айтканда с анализом келет, да. Вот. Итак, давайте биз азыр стохастик осцилляторго киребиз. Биз бул жактан 15 секунддук же 30 секунддук таймфрейм коюп алсак жетишет. И биз бул жерде көрүп аткандагыдай эле пересечение мынакей. Бизде 2 линия бар. RSI'дагыдай эле бул жакта үстүңкү линия сопротивление жана астыңкы поддержка. То есть бул жакта реакцияны биз бат ачып калышыбыз керек болот. То есть үстүңкү уровеньге жеткенде эле ошол үстүңкү пиктерден биз сатууга ачып калышыбыз керекпиз, да. Если перепроданностьта жүрсө, анда биз перепроданностьтан сатып алууга киришибиз керекпиз, да. То есть сразу кириш керек. Бул жакта мынакей азыр евро доллардан бизде байкап турабыз. Бул жакта бизде график падения болуп атат. Дагы бир аз чыксын, дагы бир аз күтүш керек болот бул жакта. Где-то бир 1 мүнөттөй күтсөк, бизде бул жакта зонадан чыгат. Перепроданностька чыкканда биз бул жактан уже сатып алышыбыз керек болот, да. Пока бул жакта бизде падение жок. Мынакей GBP out UTS'тен биз бул жакта байкап турабыз. Так, 1 мүнөткө вниз ача берейин. Бул жакта бизде көрүп тургандай эле мынакей көк линия бизде үстүңкү перекупленностьта жүрөт, да, уровеньге чыгып кетти. И сразу бизде разлом болуп башталды, да. Разлом болуп башталганда биз сделкабызды сата беребиз, достор. Вот такой вот легкий индикатор. Легкий индикатор менен деле биз ушу прогноздорду жогорку пиктен жогорку пиктен же поддержкадан сразу ачып калсак болот, да. Именно ушу стохастик осциллятор менен, да. Бул индикатор именно ушу 1 мүнөттөн 30 секундтан ача турган индикатор, да. Вот. Так, смотрите. 8-5 секунд и экинчи, точнее биринчи сделкабыз успешно плюска жабылды, достор. Отлично. Так, мынакей, достор. TND USD OTS'тен 1 мүнөткө бул жакта сделкамды сатууга ача беремен, достор. И байкашыбыз боюнча бул жакта бизде мынакей сары линия, да, оранжевый. Бул жакта бизде мынакей көк линия бизде пересечение кылды, бири-бири менен кесилди и перекупленностьтан бизде уже бул жакта графигибиз как бы мондай болуп, отклонение болуп уже түшө баштады, да. То есть ушул моментте биз сделкабызды үстүңкү жогорку уровеньден пиктерден ачышыбыз керекпиз, да. Бул осциллятор өзү плюс волналарды анализдеп берет, да. Мисалы могундай волналарды бир подъем, анан понижение, подъем кайра понижение, ушуларды график стохастик анализировать этип берет, да, графикти. Так, акыркы 1 секундтар и акыркы секундта бизде бир свеча менен график көтөрүлүп кетти. Так, ладно, давайте анда эмесе бул жактан деле $300 ача берейин. Так, $300 3 опцион вниз и дагы бир валютная парага өтөлү, да. Дагы бир валютная параны анализировать этели. Мынакей. Бул жакта дагы бизде азыр стохастик бизде перепроданностьта жүрөт. Уже перепроданностьтан чыгып атат бул жакта, да. И муну могуреки просадкадан 1 мүнөткө 3 сделка жогоруга ача беремен, достор. Так, избранныйга коюп коелу. Бул биздин экинчи опционубуз. И биринчи опционубузду байкайбыз, достор. Так. Вроде бизде перекрытие жакшы эле жабылып атат плюска, да. Тиинди доллардан бизде могуреки уже көп убакыттан бери бул жакта перекупленностьта жүрүптүр, да. Если даже дагы бир моменттер бар, если перекупленностьта көп убакыт жүрсө, бизде бул жакта график дальше жогоруга көтөрүлүп кете бериши мүмкүн, да.
бирок бул жакта бизде сделкабыз плюска чыгып алды. Так, доллар DZD сделкабыз бул жакта минус болуп калды. Так, $300 кайра көтөрөбүз. Так, и давайте эң башынан кайра баштайлы анализ кылып. Итак, достор, кийинки валютная парага өтөбүз. Кийинки валютная пара. Мынакей LBP доллар OTS'тен 1 мүнөткө сразу жогору ача беремин, достор. 3 сделка менен бул жакта бизде график перепроданныйга кирди. Мынакей сразу 1 мүнөткө жогору ачабыз. Всё, көп күтпөйбүз, достор. Самое главное ушул эң астыңкы просадкадан линиядан чыкканда перепроданныйга ошондо ачып калышыбыз керекпиз да. Да, достор, акыркы секунддар и бул сделкабызды плюска жаптык, достор. Көрдүңүздөрбү, бизде прокол болду. Поддержкабызга да и резкий разворот подъем болду. Мынакей дагы бир жолу бул жакта мынакей касание болду жогорку сопротивлениябызга да и график сразу паденияга алмашып кетти. Көрдүңүздөрбү? Ушундай моменттерде биз ачышыбыз керекпиз да, и бат ачышыбыз керекпиз. Если убакыт уже туруп поддержкада көпкө туруп калса, анда ачпай деле койсо болот да, самое главное. Биз ошо биринчи касание, биринчи пробой болуп атканда биз уже ача беришибиз керек. Мынакей могул жерде азыр бизде касание болуп атат. Ушул жерден жогоруга ача беребиз, достор, мынакей. То есть поддержкабызга кирип атат, мына эмиден кирди. Ошондо биз сделкабызды ачабыз. $300 дагы даярдап коеюн сумма сделкамды. Если что, сразу перекрытие ачканга да астыраак кургинден. Так, достор, акыркы секунддар 3, 2, 1, 0. Есть, достор. Плюс болду. Көрүп тургандай деле бизде после касания резкий подъем болуп кетти. Ушундай моменттерде сразу ачып алышыбыз керекпиз да сделкабызды. Так, итого балансыбызды биз $119,218 көтөрүп койдук, плюс-минус где-то бир 1000 же 1,5 $1000 көтөрдүк по начальный балансыбыздан да. И ушундай торговый индикатор менен, торговый стратегия менен биз видеоролигибизди жыйынтыктайбыз, достор. Ким обучение реально алгысы келгендер Telegramга каттала беребиз, достор. Telegramыбызда бизде сигналдар болот. То есть өзүмдүн сделкаларымды, прогнозторумду ушул жака жөнөтүп турам. Жана обучение дагы бар. Бесплатно алсаңыздар болот, достор. Всё, силер менен эмки видеороликте көрүшөмүн, же болбосо кечки стримде жолугушабыз. Всем салам алейкум.